Тилеге каршы сиздер карап жаткан, талкуулап аткан жумушчу топтун долбоору бүгүнкү күндө мен пикирим боюнча бир аз чийкирээк, негизги коомчулуктагы талаптарга дал келбейт, аткарбайт. Себеби бүгүнкү күндө эң негизги принцип бар. Депутаттар шайланат деген сөз бар Конституцияда. Ал эми биз топтолгон тизмеге добуш берип атабыз. Айырмасы чоң. Бүгүн болбосо эртеңде бир чыр болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен мен ойлоп атам, биз ушул багытта ойлонсок болот. Эми мен азыркы долбоордун кемчиликтерин, жетишсиздиктерин мен айтпай эле коеюн. Шартка пайдаланып, биз мына бүгүнкү күндө бул мыйзам биринчи окууда кабыл алынгандан кийин экинчи окууга чейин кандай бир сунуштар болсо биз бергенге укугубуз бар. Мына бүгүн айтып кетейин кандай сунуштар. Бүгүнкү күндө Төрөбаев Бакыт жана Масалиев Исхак төмөндөгүдөй сунуштарды берип атат. Жалпы сөздөрдү албаганда мен негизги тоготер жерин айтайын. Биз баягы өтө турган босогосуну 5%га түшүрөлү деген сунуш берип атабыз. Эмне себептен? Тарыхты алсак, жеңген партия кийинки шайлоодо сөзсүз 25-30% азыраак добуш алат. Бул коомчулуктун табигаты. Эч кайсы партия эч качан түбөлүккө калбайт. Эми мушундай болуп калыптыр, 2016-жылы ката кетирип 9%га көтөрүп койдук. 9% деген бул 180 миң добуш болот. Эми примерно. Биздин сунушубуз 5% болсо бул жетиштүү болот. Андан тышкары мындай радикалдуу кадам деп эсептеш керек. Биз сунуштаганыбыз 3%дан 5%га чейин алган, добуш алган партияларга 5 мандатты бөлүп берсек, ошондо саясий баягы коомчулукта кичине бир аз болсо деле саясий туруктуулукка кадам деп эсептеш керек да. Мисалы үчүн ойлоп көрсөңүздөр, 3% деген бул 60 миң добуш. 60 миң шайлоочунун өкүлү жок болуп көчөдө калып атат. Ошондуктан биз сунушубуз ушу 5 мандатты ошол депутаттар партияларга берсек, мен ойлоп атам, бул демократиянын кадамдардын бири деп эсептеш керек. Андан тышкары биз сунуш бергенбиз. Административдик ресурсту кыскартуу. Бүгүн убакыт кетип баратат, заман өзгөрүп атат, коом да өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө эң негизги административдик ресурс бул шайлоо мезгилде пенсионерлердин маянасын көбөйтүү, мугалимдердин, врачтардын айлыгын көбөйтүү. Биз ошого тыюу салалы деген сунуш берип атабыз. Шайлоо мезгилинде эч кандай айлыктын көтөрүлүшү, башка нерсени токтотуш керек. Бул ачыктан ачык, жалпы саясатчыларга жакшы көрүнгөн кадамдар десек. Мына президенттик шайлоодо байкасаңар, ар бир президенттик шайлоонун алдында айлыктар көбөйөт. Анан мугалимдер сүйүнүп кетишет. Үйгө барып эсептегенде караса 2 эсе эмес экен, 3 эсе эмес экен. Ошондуктан ушул нерсени токтотсок, бул жумушчу катары менен өз жолу менен айлык көтөрсө көтөрүлөт, мамлекеттин акыбалына жараша. Андан тышкары бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер шайлоого катышкан учурда кызмат ордун ташташ керек. Бирок бул талап чоңдорго тиешеси жок экен. Алар 1 айга вактылуу токтотот экен. Биздин сунушубуз бардык мамлекеттик кызматкерлер, жетекчи кызматкерлер эгер шайлоого барса кызматын таштап кетсин. Вактылуу эмес. Толугу менен таштап кетсин. Демек, бул тараза болот да. Же мен шайлоого барам, же мен кызмат аткарам. Анан эки кресло отурган аракет бул кичине мындай туура эмес деп кадам эсептейбиз да. Анан агитация иштерин, үгүт иштерини биздин сунушубуз жанагы жумушчу топ менен бирдей эле сунуш, жанагы стадиондордогу телешоулорду баягы аларды кыскартышыбыз керек. Бул болбогон, эч кимге пайда алып келбеген, чоң каражат кеткен кадам деп эсептеш керек. Ойлоп көрсөк, ошол эле стадионго бүгүнкү күндө СДПКга келсе, эртең Өнүгүүгө барат, бүрсү күнү Республика ата журтка барат. Ошол эле кишилер, алар тамаша көргөнү барат, концерт укканы көрөт, мороженое жегени барат, шаарды көргөнү барат. А бирок добушту ким билет, кимге беришет. Ошондуктан ошол нерсени расмий түрдө токтотуп, биз көбүрөөк теледебат деген формасын өтсөк жакшы болмок эле да. Ошондой биз бул Төрөбаев Бакыт экөөбүздүн сунушубуз экинчи окууга болуп атат. Андан тышкары жеке менин сунушум Жанар Акаев экөөбүз экинчи сунуш берип атабыз. Экинчи окууга бул преференциалдык добуш берүү деген. Жана эң башында айтпадымбы, депутаттарды эл шайлайт деген конституциялык талап бар. Ошого жакындатыш үчүн биздин сунушубуз партиялык кайсы бир партияга шайлоочу добуш бергенден кийин ошол партиянын тизмесинде кайсы бир талапкерге бирөөнү, экөөнү, үчөөнү добуш берсе, ошондо чыныгы кайсы талапкердин канча добушка жетишкен деген белгиленип калат. Ошого жараша бир жолу добуш берүү бүткөндөн кийин партиялык тизмени өзгөртсө болот деген биз сунушту беребиз. Түшүнүп турам, бул сунуштар баары тең эле
мындай кабыл алыш кыйын, бирок мен ойлоп атам, биз баары бир ушуга барышыбыз керек. Эгерде биз ушул кадамдарды жасабасак, анда биз дагы эле келерки 5 жылга сын пикир угуп, ар кандай түшүнүксүз жолдор менен депутат болуп калып, анан кайра эле сын пикир угабыз. Ошондуктан ушул сунуштарды мен бүгүн айтып кеттим. Бул комитетке чейин демилгечилер бизде бүгүнкү күндө 25 демилгечи болуп атат. Бул уникалдуу ситуацияда Кыргызстанда 25 киши бир мыйзамдын суу авторлору болуп атат да. Анан бир жыйында Дастан Далабаевич маалымат берип атат, экинчи жыйында Айда Камчыбековна, үчүнчү жыйында Абдывахап. Бирок биздин сунушубузду ушу урматтуу жумушчу топ, урматтуу демилгечи топ карап койсоңуздар, андан кийин комитетке чыгарганда балким макулдук берсеңиздер адашпайсыздар. Рахмат.